өлкө башыны коштогон кооз кортеж. Австриянын биринчи айымы өлкө башчыга кандай белек тартуулады? Австриялыктар менен ала тоолуктардын окшоштугу. Биз сыяктуу эле абдан коноктошууга. Германияны Кыргызстандын эмнеси кызыктырууда? Чакырганга кызыктарбыз деп айтып атышат. Тышкы саясатты тескегендерге жеринен тапшырма. 650 миллион долларга тете инвестициялык келишим Токтогул суу сактагычына эмне курулат? Келечектеги ошо ГЭС куруучуларга мындайча айтканда жолун ачып беребиз. Коргонуу, коопсуздук башкы маселе. Бирок кези келгенде спортту да унутта калтырбоо керек. Айрыкча боксту. Апта ичиндеги Австрия Германияга болгон 2 расмий сапар, Астанадагы жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун кезектеги сессиясы, 100 миллиондогон инвестициялык келишимдер тууралуу. Алдыда айтып берем, ашыкпай көрүңүз. Ноябрь Вена шаарындагы Хофбург президенттик сарайы өлкө башчынын расмий сапарынын алкагында Садыр Жапаровду расмий тосуп алууга камылганмакты. Австриянын ардак кароолудагы кайсы бир салтанатка даярданганда жоокерлерди өзгөчө текшерет. Маселен мынакей. Венада таңырты 3 градус жылуу делгени менен суугу Тянь-Шандан соккон шамалдан айырмасы жок экен. Бул жердеги күндүн суугу бул жакта турган айымга таасир эткен жок окшойт көрүнөт. Биз болсо Кыргызстандан тоо аймакка келсек дагы бул жактын суугуна чыдай албай атабыз. А бирок өлкө башчыны тосуп алууга Австриянын президенти Александр ван дер Беллен менен бирге кала тургундары да күтүп жатышты. Вена шаарынын тургундары менен кыргызстандыктардын кыргыз элинин окшоштугун ушул жерден байкадым. Шаар тургундары дагы биз сыяктуу эле абдан коноктошууга жакшы бир сыйчыл калп келет көрүнөт. Себеп дегенде президент Садыр Жапаровду тосууга шаар тургундары да ушинтип күндүн суугуна карабай келишкен. Делегация мүчөлөрү менен бири-бирине тааныштырган соң маанилүү делген сүйлөшүүлөр алгач тар чөйрөдө. Лидерлер акыркы 9 жылда биринчи жолу болуп жаткан бул сапар Кыргыз-Австрия мамилелерин чыңдоого маанилүү кадам болоруна токтолуп, түрдүү тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну макулдашты. Долбоор демекчи, энергиянын кайра жаралуучу булактарын иштеп чыгууда лидерге айланган Австриянын Вена шаарында Кыргызстан буга чейин дал ушул тармакта форум өткөргөн. Жыйынтык алкоого аларлык. Мисалы үчүн Австриянын биздин мамлекетке энергия секторго аябай көңүлү түз болду да, анан кызыктар болуп калды. Бүгүнкү күнү биз мына азыр Кудай буйрса чоң Андрис деген компания менен келишим түзгөн атабыз биз. Ушул Андрис деген компания бул гидроэлектростанцияларга жана малый ГЭСтерге бул мындайча айтканда тетиктерин чыгарат да. Мен ойлойм биз ушул Министерство энергетика, Кыргызстандын Министерство энергетикасы биздин
бизнесмендерге жана кез курабыз дегендерге чоң жол ачып беребиз да. Мамлекет башчысы Австриянын президентине гидроэнергетика, туризм, билим берүү, саламаттыкты сактоо, санариттештирүү жана минералдык чийки-зат сектору боюнча кызматташуунун потенциалын айтты. Австрия Кыргыз Республикасынын Европа биримдигиндеги маанилүү жана ишенимдүү өнөктөшү болуп саналат. Австрия менен достук тилекте түзүлгөн алакалардын жогору баалайбыз жана өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча кызматташтыгыбызды мындан ары да илгерилетүүгө биз даярбыз. Экономика болобу, мамлекет маданият тарабынан болобу, билим берүү жана эл аралык коопсуздук сыяктуу чөйрөлөрдөгү байланыштарыбызды өнүктүрүүдө чоң перспективаларды көрүүдөбүз. Жапаров жыл сайын 850 миңге чейин туристтик кабыл ала турган Борбор Азиядагы эң ири Кыргыз-Куршевел Тоолыжа кластеринин курула баштаганын айтып, Тоолыжа туризм тармагында тажрыйба алмашууга кызыгуусун билдирсе, Александр Ван дер Беллен Австрия менен Кыргызстандын ортосундагы эки тараптуу соода кыйла өскөнү менен алдагы өнүгүшү керектигин белгиледи. Соода экономикалык байланыштар, маданий жана билим берүү, энергетика жана транспорт, санарип жана инновация тарамагында Кыргыз-Австрия кызматташтыгы жанданат. Тараптар мындан башка да тармактарда макулдашууга жетишти. Маселен, Кыргыз тарап Австрия компаниялары менен инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууну баштады. Энергосекторда жашыл энергияны өндүрүү, булардын азыр генераторлары өтө бизде мындай сапаттуу, анан кийин ошол генераторлорду азыр колдонуу чоң болуп атат. Проектти Кыргыз-Куршевелдин ишке ашыруунун алкагында Doppelmayr деген компания менен ошолордун оборудованиясы келет да. Ошон үчүн биздин сунуштамабыз ошол келген оборудованияларга булардын өзүнүн кепилдигин берип, насыялар катары бере турган болсо, биз өзүбүздүн кепилдигибизди бергенге даярбыз. Бул мындай өтө алдыга жылдыра турган долбоорлордун механизмдеринин бири болуп саналат. Австрия менен ар тараптуу кызматташуу бекемделди. Анын урматына өлкө башчы Садыр Жапаровго жүздөгөн жылдык тарыхы бар Хофбург президенттик сарайындагы галереяга кыскача экскурсия уюштурулду. Президенттин сарайындагы бул картиналардын дээрлик 300 жылдык тарыхы бар. Маселен, бул картина азыр билбейм, мындай айниктин ар жагында тургандай болушу мүмкүн, айник капталгандай, бирок бул ташка тартылган сүрөт экен. Түп нускасында сакталгандагы, жана айткандай эле 300 жылдык тарыхы бар ушул жердеги сүрөттөрдүн бардыгы. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр, макулдашуулар, чакан экскурсия расмий Вена дагы кандай кылып таң калтырсак дегенби айтор Австриянын биринчи айымы өлкө башчыга чайга кошуп ичиңиз деп бир куту бал белек кылды. Мен барып туруп чайга салып ичип көрөм. Айтам сизге. Probieren und dann sagen. Ja, genau. Ich probiere. Schmeckt das? Schöne Grüße an Ihre Frau. Ja? Rahmat. Ciao, Papa. Danke, dass wir das gemeinsam Mache ich machen. das gerne. Ардактуу коноктордун китебине кол тамга калтыруу менен башталган президент Садыр Жапаровдун Австриянын федералдык канцлери Карл Нехаммер менен болгон жолугушуусунда эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери талкууланды. Федералдык канцлер демократия, адам укуктарын урматтоо жана укук үстөмдүгү принциптеринде негизделген эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоого умтулаарын ырастады. Вена шаарын аралаган өлкө башчынын кортежи Австриянын улуттук кеңешинин имаратына келди. Австрия улуттук кеңешинин төрагасы Вальтер Розенкранц менен президент Садыр Жапаров австриялык компаниялар бай тажрыйбага ээ экенин жана эл аралык экологиялык стандарттарды эске алуу менен заманбап технологияларды колдоноорун, бул Австрия менен кызматташууну артыкчылыктуу кылып жатканына токтолсо, Вальтер Розенкранц эки өлкө туш болгон мөңгүлөрдүн эриши сыяктуу жалпы климаттык чакырыктарга көңүл бурду. Ал мөңгүлөр калкты ичүүчү суу менен камсыздоодо негизги ролду ойноорун жана аларды сактоо маанилүү милдет экенин баса белгиледи.
Жемиштүү сүйлөшүүлөрдөн кийин мамлекет башчысы Австрия улуттук кеңешинин төрагасын ала тоого келип кетүүгө чакырды. Кыргызстанга келиңиз, мен уже ноктаны терстен коммент приглашаю. Кыргызстан. Рахмат сизге чоң. Я сөз Иштан келем. Мындай дагы айтып коюш керек, Австрия менен Кыргызстан көп жагынан окшош. Анткени экөө тең тоолуу өлкөлөр. Калкы деле мындай ченелген бирдей эле. Экинчи жагынан Австриянын жакшы жери бул деген Европада болуп технология жактан абдан кыйын өлкө. Булар деген абдан жакшы басым жасаган, бул деген энергетиканы деген гидроэлектроэнергетикага деген абдан технологияны деген жакшы колдонушат да. Ошон үчүн бул тараптан анан башка багыттардан да эки өлкөнүн ортосунда жакшы перспективалар бар да. Президент Садыр Жапаровдун Австриядагы расмий сапары ийгиликтүү жыйынталган соң өлкө башчынын андан аркы сапары Европа биримдигиндеги дагы бир үлкөн мамлекетте Германия Федеративдүү Республикасында уланат. 26 ноябрь Берлиндин Беливу сарайы өтүктөрдү майлап, аспаптарды гүйлөп, ардак корол президент Садыр Жапаровду расмий тосуп алуу салтанатына даярдык көрүүдө. Президент Садыр Жапаров акыркы жылдары Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы саясий диалогдун өнүгүшүндө оң динамика байкалып жатканын белгиледи. Ал Германиянын президентинин Кыргызстанда өткөн жылдын июнь айында жасаган расмий сапары эки тараптуу кызматташтыкты илгерилетүүгө олуттуу салым кошкон маанилүү окуя болгонун айтты. Ошондой эле кыргыз тарабы Германия Борбордук Азия саммитинин ишмердүүлүгүн жогору баалайт жана бул аймактык кызматташтыктын жаңы форматтагы аянтчасы Кыргызстандын кызыкчылыгына толугу менен жооп берерин белгилеп кетким келет. Учурдан пайдаланып, Кыргыз-Герман мамилелерине көңүл бурганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирем. Франк-Вальтер Штайнмайер инвестиция, гидроэнергетика жана билим берүү сыяктуу негизги тармактарда өз ара аракеттенүүнү кеңейтүүнүн маанилүүлүгүнө токтолду. Расмий сапардын алкагында Кыргызстан-Герман биргелешкен кызматташтыгы дагы да тереңдеп жатканына ынансак болот. Маселен, баасы $650 миллион чапчыган долбоор министрлер кабинети менен германиялык компаниялардын макулдашуусуна ылайык Токтогул ГЭСине күн электр станциясын куруу жана эксплуатациялоо долбоорун ишке ашырышат. Сүйлөшүүлөр, жолугушуулар жана жетишилген макулдашуулар. Президент Садыр Жапаров расмий иш сапардын алкагында Германиянын федералдык канцлери Олаф Шольц менен тар жана кеңейтилген форматта сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, соода-экономикалык жана инвестициялык байланыштарды өнүктүрүүнүн келечегин баса белгилеп, өлкө жетекчилиги тарабынан инвесторлордун укуктарын коргоону бекемдөөгө жана өлкөнүн инвестициялык климатын жакшыртууга багытталган мыйзамдык чаралар жөнүндө айтты. Буга чейин Германиянын Гамбург, Франкфурт на Майне жана Мюнхен сыяктуу негизги шаарларында Кыргыз-Герман бизнес форумдары, ошондой эле Кыргыз-Герман ишкер кеңешинин жыйындары өтүп, эки тараптуу инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүктөрдү ачып келген. Бул дагы чек эмес. Алдыда туризм тармагынан тарта бир катар долбоорлор ишке ашуу алдында турат. Элчиликтин алдына койгон маселелер бар эле. Биринчи, Германияга, андан ары Европага кыргыз товарларына, айыл чарба продукциясына
өндіріс продукциясына жол ачуу деген. Мына бүгүн Интертек деген дүйнөдө белгилүү 100 өлкөдө өзүнүн өкүлү бар компания менен энергетика экономика министрлиги менен айыл чарба министрлиги кол койду. Кыргызстанда биздин товарларды сертификациялап дүйнөнүн рыногуна чыгарганга мындай мүмкүнчүлүк ачылды. Кыргыз саясатынын үлкөндөрүнүн бири элчи кызматын аркалап гана өлкөдө болуп жаткан өзгөрүүлөргө, саясий окуяларга баа бере албай жаткан экен. А бирок элчи мырзанын экономикалык секирик тууралуу бул пикири көп суроолорго чекит койду окшойт. Бир нерсени мен айткым келет. Кыргыз экономикасы акыркы жылдары чоң темп менен өнүгүп атат. 6-7-8%. Бул абдан чоң темп. Европада 1%, 0,5% артка кеткен учурлар дагы болуп отур. Мына ушундай кондо бул мындай суктанарлык өсүш. Мен албетте биздин өкмөттүн тиги мынча процент менен өсүп атабыз деп айтканына мындай ишенбөөчүлүк менен карап көңгөн адаммын. Мен булар айта берет. Өзлөрүн туралык деп коебуз да. А бирок эл аралык авторитеттүү институттар дагы ошол цифраны айтат. Көргөзөт. Ошону көргөзүп атат. Ошон үчүн мен алыста жүрсөм дагы ал цифраларды мындай ынанымдуу деп айталам. Мамлекет башчысы расмий сапардын алкагында германиялык компания өкүлдөрү менен жолугуп, өлкөдө иштегиси келген германиялык компанияларга эшиги ачык экенин, замандан артта калбоо үчүн Тоген өнөр жай, айыл чарба, транспорт жана энергетика тармагында германиялык жаңы технологиялардын маанилүүлүгүн айтты. В связи с чем хочу коротко остановиться на некоторых важных для нас направлениях. Энергетика – одно из приоритетных направлений экономики Кыргызстана. Гидроэнергетический потенциал страны освоен не в полном объеме. Мы ведем строительство малых и крупных гидроэлектростанций, часть из которых уже построены и введены в эксплуатацию. Строительство же Камбаратинский ГЭС-1 на реке Нарын Кыргызской Республики является одним из крупнейших проектов, важных не только для нашего региона, но и далеко за его пределами. Жыйында экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев презентация жасап, учурдагы инвестициялык климат, мамлекеттик долбоорлор, бизнес үчүн келечектүү тармактар жана инвесторлорду колдоо чаралары тууралуу айтып берди. Эми Бишкектен Париж, Лондон, Берлин сыяктуу Европанын ири шаарларына түз каттам менен учсаңыз болот. Ал үчүн өлкө башчысы Airbus Европа компаниясынын президенти Йохан Плисие менен жолугуп, Osman Airlines улуттук компаниясы үчүн Airbus үлгүсүндөгү 2 учак сатып алуу боюнча пикир алышты. Келерки жылы Кыргызстандын авиакомпаниялары Европа биримдиктин кара тизмесинен чыгарылышы күтүлүп жатканын да билдирди. Өлкө башчынын Германияга расмий сапарынын өзөгү жашыл экономиканы өнүктүрүү, инфраструктуралык жана энергетикалык долбоорлор болду. Ошондой эле Германия тарап Кыргызстандын эмгек ресурстарына да кызыктар. Биздин булар айтып атат, эми Кыргызстандагы жаштар ошо немис тилин үйрөнсө, жакшы профессияларды алса, анан бизге келип иштесе, ой алмашсак, баягы элдер аралашса деген ойлорун айтышты. Биз ошон үчүн бул дагы биз үчүн кызык. Мындай кызматташканга чоң мындай келечеги мындай чоң кадамдарды таштаса болот. Жыйырма 8 ноябрь Астананын эгемендүүлүк сарайы Садыр Жапаров жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына катышуу үчүн келди. Өлкө башчысы дүйнөдөгү жана региондогу кырдаалдын курчушу, коопсуздук коркунучтары менен күрөшүүдө гана эмес, тынчтыкты жана туруктуулукту сактоодо да күч аракеттерди бириктирүүнү талап кыларын жамааттык коопсуздук кеңешинин чакан форматтагы сессиясында билдирди. Лидерлер тар чөйрөдө сүйлөшүүлөрдү улантууда, кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрү башталганча, Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысы Чан Мин мырза кыргыз делегация мүчөлөрүнө ысык көлдөгү окуяларын
айтып берип жатыптыр. Также был на Искурском марафоне. Да, и мне еще дали медаль. Когда летом было, да? В прошлом году, в прошлом летом. Да, в конце мая. Вы любите бегать, да? Нет, я很喜欢跑步嘛。Да, большой любитель. Разрешите? Боксом занимаетесь, да? А您还那个拳击这些其他的运动？那没有了。Нет, к сожалению, нет. Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун төрагалыгы 2025 жылы Казакстандан Кыргызстанга өтөт. Ошондуктан Кыргызстан уюмдун ыраттуу өнүгүүсүн камсыз кылуу үчүн бардык зарыл болгон аракеттерди жасайт. Дальнейшее развитие военной составляющей путем повышения готовности коллективных сил, совершенствования нормативной правовой базы, реализации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также проведения спортивных мероприятий. Будем предпринимать шаги, направленные на развитие миротворческого компонента ОДКБ, в том числе посредством активизации деятельности специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества. Президент Садыр Жапаров жамааттык күчтөрдүн даярдыгын жогорулатуу, ченемдик укуктук базаны жакшыртуу, ыкчам жана күчүрмөн даярдыктардын биргелешкен иш-чараларын ишке ашыруу, ошондой эле аскердик экономикалык кызматташтыктын натыйжалуулугун ыраттуу жогорулатуу пландарын да айтты. Учитывая возрастающую актуальность сотрудничества в области информационной безопасности, намерены провести в 2025 году международную конференцию по кибербезопасности. Предлагаю, уважаемые коллеги, сделать ее ежегодной. Азыркы замандын чакырыктары менен коркунучтарынын негизин президент сөз кылган кибер коопсуздук да түзөт. Аны алдын алуу жана күрөшүүдө Кыргызстан маанилүү иштерди жасоо алдында турат. Кибер коопсуздук боюнча чоң эл аралык конференция өткөзөлүп атабыз. Ошону биз Кудай буйрса ошо даярданабыз, ошону өткөзөбүз. Кибер коопсуздукта билесиң, бул баарына байланыштуу. Биз цифровой информация өткөзөбүз. Интернет деген бар, маалымат деген бар. Анын баарын жасалма маалымат кылып, элдин баарын алдап аткандары бар. Кегеште жана согуштук эмелерге пайдаланып, ошонун баарын андай жолго барбаш үчүн кибер коопсуздукту мамлекет тарабынан бекем контролдо кармаш керек да. Ошентип жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун төрагалыгы 2025 жылдын 1 январынан тартып Казакстандан Кыргызстанга өттү. Соңунда уюмдун жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясынын жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду.